Assalamu alaikum, урматтуу YouTube каналымдын көрүүчүлөрү. Барыңыздар амансыздарбы? Азыркы учурда Кытайдагы абал өтө эле кооптуу. Көпчүлүк шаарларда сел каптоо жана ошондой эле унааларды алып бара жаткандыктарын көрүүгө болот. Мындай апаттар Кытайда ушунчалык күч болуп жатат. Себеби бүткүл дүйнө жүзүндө да мынчалык болгон эмес. Албетте булардын себеби мусулмандарга, уйгурларга намаз окуп жаткан жеринен барып тээп ур токмокко алгандыгы. Ошондой эле мечиттерди бузуп мусулмандарга кысым көрсөткөндүгүнөн улам ушундай коркунучтуу апаттар болуп жатат. Мына коронавирус дагы ушул Кытайлардан чыкты. Дагы башка ошого окшогон оорулар, апаттар ушул Кытайларда да аябай көп болуп жатат. Биз албетте табалабайбыз, болгону чындыкты гана айтабыз. Аллах Таала ушинтип көрсөтүп коет экен. Бардык эле адамдарга, эгерде кимдир бирөөгө жамандык кыла турган болсоң, зулумдук кыла турган болсоң, Аллах Таала Кур'ан-ы Каримде да айтып келет. Ал адамга сөзсүз түрдө бир апат барат, мындайча айтканда. Бул дүйнөдө болбосо, о дүйнөдө барат. Албетте видеого лайк басып, ушул видеоролик көпчүлүк адамдарга сабак болуп калуусу үчүн лайкыңызды аяңыз. Ошондой эле каналыбызга эң туура жазылуучуларыбыздын катарына кошулуп, подписаться деген кнопканы басып, оң жак жагындагы коңгуроочону баса кетиңиздер. Азыр мен Кытайдагы видеороликтерден сиздерге көрсөтүп берейин. Сиздер дагы тобо кылыңыздар.